Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatulloh barakatuh. Ажыке мен неме боюнча сурайын деп атам элем, о тарави намаздычы. Телефондон, YouTube'дан мисалы бирөөнүн намаз окуганын коюп ошого уюп окуса болобу? Онлайн ба? Жок, онлайн эмес го дейм, видео бар экен да, мен тарави намаз окугам. Жок, болбойт. Ал деле бул деле болбойт. Онлайн деле болбойт, видеодон деле болбойт. Анткени ошол бизде жамаат уланып туруш керек. Эгерде кимдир бирөө уюй турган болсоңуз, бир жамаат болуш керек. Анан Хамбали мазхабта ошол уюган адам жамаатты көрүп туруш керек деп онлайн окугандар тиги көрүп атам го деп экрандан көрүп аткандай боло берет. Анда тамак жегенде экрандан тамак жей берсе, курсагы тоёб экен, тойбойб экен. Андай болбойт да. Ошон үчүн кээ бир адамдар жырга онлайн деген сөздү жаңы угуп алып эле ошого онлайн деп эле мактанып баардыгы онлайн болуп кетти азыр. Бирок намаз онлайн болбойт. Мен билем, мен ошол жаңы окуп жүргөн убакта ошол Бишкекте окуйт элем да, түндө саат 3-4дө канчада ошол Меккеде таравих уюп окуйт элем онлайн өзүмчө радиодончу. Өзүм иштихат кылып окуп жүргөм бир жарым жылдай. Анан кийин угуп карасак ал туура эмес экен. Ошон үчүн азыр кандай кылганыбыз туура эмес. Ар ким үйүнө таравих окуйт. Качетадагыларды аларды угуп эле ырахаттана беребиз. Ошого Кудай таалам сооп берет. Анан элге жеткире турган маселе, кээ бир адамдар онлайн Куран хатымдар болсун деген пикирди айтып аткан учурда, ошол үйдөн отуруп эле адамдарга таравих намазга кошулуп коюу деген сөз эмес. Бул ошол бош убактыбызда ошол мисалы үчүн бардык теле радио компаниялардан суранат элек, ошо Курани Каримди коюп берсеңер жарым саат 1 сааттан, адамдар ошону угуп жүрөктөр арууланса, ошол келген Куран дем менен ошо радиону мисалы үчүн Марал ФМден бериле турган болсо ачып койсоңуз, ошол жердин үн жеткен жердин баарын тазалай турган болсо, нур береке келсе деген маани. Болбосо ар ким таравин үйүндө үй бүлө бала чакасы менен окуйт. Мечиттерде тарави намаз окулунбайт, жума намаз окулбагандан тарави намаз окулунбайт. Урматтуу бир туугандар, ар ким үйүндө окуйт. Жана ифтарлык кылып берем деген адамдар дагы мына ошол адам чакыра албай турган болсоңуз, атайын пакеттерге топтоп ошол муктаждарга апарып таратып берсеңиз дагы ошол ифтарлык эсеп болот. Кудай таалам иншалла сообун берет. Анан пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан кеби бар. Ошол Рамазан айында окулунган нафил намазга парзын сообу берилет, ал эми парзга 70 парзын сообу берилет деген. Демек, ошол Рамазан айында көбүрөөк сооп кылып калып, тууган уруктарга, коңшу колоңдорго, муктаж жакынлардын бардыгына жардам бере турган болсо, Кудай таалам жакшылык берет. Анан жардамдын эң чоңу адамдын көңүлүн көтөрүү, аларга бир позитивдүү маанай тартуулоо, ошого урматтуу бир аракет кылышыбыз керек. Таравих намаз онлайн окуга болот. Мен Москвадамын. Онлайн окуу деген жок. Онлайн катымы бар, Куран угабыз. Бирок онлайн окуу бизде болбойт. Көпчүлүк дүйнөнүн алымдары болот. Кээ бир өлкөлөрдө гана онлайн окуп атпаса, атак биз ага макул эмеспиз. Эми мынакей кээ бир адамдар айтат, ошо онлайн окуп атат кээ бир жерде, биз ошо жашаган ошондо угабыз, Кыргызстанда укпайбыз деп. Анан эми кокустан ошол ажал жетип өлүп калса, ошол онлайн окуган жерлерде ошол өлүктөрдү күйгүзгөнгө уруксат берип атат, анда ошого дагы макул болуш керек деген сөз. Анан маселенин биринде бул жака макул болуп, экинчисинде бул жака макул болуп, бирөөлөр бар экен, биз деген биyak тугуш керек деп. Туура зекеттин өлчөмү боюнча, орозо бүтүрдүн өлчөмү боюнча ар өлкөнү угуш керек болот. Анан кээ бир фатва маселесинде аламдын бардыгына бир эле фатва жүрөт.